Бүгүнкү айтчу жагдай алдын ала тергөө органдары тарабынан жаранга карата 161 беренеси менен зордуктоо, 162 беренеси плюс формада сексуалдык мүнөздө башка аракеттер, 178 беренеси менен кишини күч колдонуп кармоо менен аны жүрүү эркинен чектөө, 139 беренеси менен биринчи бөлүгү менен ден соолуктун узакка начарлашына же жалпы эмгекке жарамдуулугунун 3/1 чейин олуттуу түрдө туруктуу жоготууга алып келген деп соолукка зыян келтирүү ушундай айыптар угузулган тергөө органдары тарабынан. Чүй облустун Кемин райондук сотунун 20-жылдын 22-июндагы өкүмү менен Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 161 беренеси менен, 162 беренеси менен, 172 беренеси менен кылмыштын курамы жок деп акталган. Ал эми Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 139 беренеси биринчи бөлүгү менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга түзөтүү жумушка белгиленген. Ошол эле кодекстин 67 беренеси 3 бөлүгүнүн негизинде мамлекеттин кирешесинде эмгек акысынан 20% чегерилген. Кемин райондук сотунун өкүмү менен макул болбой, Чүй облустун Кемин райондук прокурорунун улук жардамчысы жана жабырлануучу кызыкчылыгын коргогон өкүлү апелляциялык тартипте сунуш менен даттануу келтиришкен. Чүй облустук сотунун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасы 2021-жылдын 15-апрелде өкүмү менен Чүй облустун Кемин райондук сотунун 20-жылдын 22-июлундагы өкүмүн күчүндө калтырып, апелляциялык сунуш жана даттануу канааттарсыз калтырылган. Чүй облустук сотунун жазык иштер жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 21-жылдын 15-апрелде өкүмү менен макул болбой, Чүй облустук прокуратурасынын бөлүмү жана жабырлануучу кызыкчылыгын коргогон өкүлү кассациялык тартипте сунуш менен даттануу келтиришкен. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 21-жылдын 18-августундагы токтоо менен Чүй облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 21-жылдын 15-апрелдеги өкүмү жокко чыгарылган. Анткени жабырлануучунун өкүлү тарабынан буюмдук далилдерди карап чыгуу тууралуу өтүнүч келтирип, бирок Чүй облустук сотунун жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 20-жылдын 17-мартындагы аныктамасы менен жабырлануучунун өкүлүнүн 32 өтүнүчү канааттануусуз калтырылган. Ошол себептен тийиштүү түрдө баа берилген эмес деп сот коллегасы эсептеген. Чүй облустук сотунун жазык жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 22-жылдын 6-апрелде өкүмү менен Чүй облустук Кемин райондук сотунун 20-жылдын 22-июндагы өкүмү күчүндө калтырылган. Апелляциялык сунуш менен даттануу канааттануусуз калтырылган. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 2022-жылдын 19-июндагы токтоо менен Чүй облустук сотунун жазык жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча сот коллегасынын 2022-жылдын 6-апрелинде менен Чүй облустунун Кемин райондук сотунун 2020-жылдын 22-июндагы өкүмдөрү өзгөрүүсүз калтырылган. Ушундай жогорку сот ушундай чечимге келген. Бул эми иш жабык түрдө болгондуктан биз ар кандай жагдайларды баягы сиздерге маалымат бере албайбыз деп эсептейбиз да. Приговором Кеминского районного суда Чуйской области от 22 июля 2020 года гражданин Т. был осужден по части 1 статьи 139 УК Кыргызской Республики в редакции 2017 года с назначением наказания в виде исправительных работ сроком на 3 года и на основании части 3 статьи 67 УК Кыргызской Республики с обязанным отчислением в размере 20% от заработной платы доход государства. По пункту 2 части 2 статьи 161, пункту 2 части 2 статьи 162, части 1 статьи 172 УК Кыргызской Республики в редакции закона от 2 февраля 2017 года оправдан за отсутствием его действия состава преступления. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично, взыскано в пользу потерпевшего материальный ущерб в размере 45 117 сумм и моральный вред в размере 100 000 сумм. Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Чуйского областного суда 6 апреля 2022 года приговор Кеминского районного суда Чуйской области оставлен без изменения. И постановление судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда Кыргызской Республики от 15 июля 2022 года приговоры Кеминского районного суда и Чуйского областного суда оставлены в силе. Значит, если краткая фабула, то выводы судов: лицо было осуждено за причинение телесных повреждений и оправдано в части изнасилования. К сожалению, вообще раскрывать подробности данного дела не представляется возможным, поскольку это дела против половой неприкосновенности. И закон четко регламентирует, во-первых, закрытость проведения данных процессов, а во-вторых, невозможность обнародования данных. Но вот основанием для оправдания в части изнасилования этого лица послужило прежде всего наличие судебно-медицинских и судебно-биологических экспертиз,
которые подтверждали доводы обвиняемого о том, что сексуальных контактов с потерпевшим у него не было. Вот это и легло в основу приговора в части оправдания по изнасилованию. В части нанесения телесных повреждений данное лицо получило соответствующее наказание. Первоначально, когда мы первый раз в кассационном порядке обжаловали, оно было отменено. Соответственно, и приговор первой инстанции и второй инстанции, оно не вступило в силу. И если судебные акты еще не имели силу законную, вещдоки не уничтожается. Несмотря на это, ГУВД Кемеровского района уничтожили необоснованно. И за это никто не отвечает. Хотя это уголовно наказуемое деяние.